Assalamu alaikum, Машина Кейс каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Бул видеодо сиздерге Ош шаарында Жапалак Уноо базарынан ошол Nexia, Lanos, Avante 1-2лер алдыбыздан чыгып калса жана Tico, Damas, Labолорду чагылдырып көрсөтүп кетебиз. Канча турат, кандай абалда ошолорду көрөсүздөр. Үзбөстөн акырына чейин көрүңүздөр. 5 февраль 2023 жыл. Nexia 2 2009 1.5 330 000 сом. Так, кондиционер жок, электропакет, гидравлика бар болуш керек. Ушундай Nexia. Lanos канча болуп атат? 180 000. Lanos 1 1997 Корея 1.5 гидравлика, электрокөтөргүчтөр жана кондиционер бар. Nexia 2 2008 1.6 250 000 сом. Так, Nexia 1 туманниктер бар. 2007 1.5 170 000 сом деп маалымат кагазында жазылып турат. Мынакей эси өзү да турат, маалымат кагазында жазып да койгон. Кыйынчылык деле жок, жазганда. Ана. Электропакет, кондиционер бар, гидравлика, максималдуу комплектацияда. Мына 170 000 Кыргызстан номеринде. Мотор коробка кандай? Жакшы элеби? Так, эми чирген жерлери мындай жасаттырган жоксуңарбы? Жок. Өзү эле принципи өтө деле жок мындай. Эмне билбеген коррозиялар эми башталбаса жакшы. Колго терин айткылы 155 000 болду. Жакшы. Анан ушунун жанында Deo Leganza 1997 1.8 болуп калыш керек, адашпасам. 110 000 сом. Bir зоналуу климат, гидравлика, электрокөтөргүчтөр бар. Так. Жүрелі бұл жаққа қарап. Lanos 2 Корея 2001 1.5 коробка автомат 300 000 сом. Nexia сурайлычы. Nexia канча болуп атат? Басы 220 000. Кандай, жөнөкөй же? Электрокөтөргүчтөр, кондиционерчи? Бар. Болсо максималдуу комплектация экен да. Болду, отура бер. Мынабы? Бул 200 канча деди? 220, бул 190 000. 2006 1.5 Бул да максималдуу комплектацияда. Мына ушундай дөңгөлөктөр куюлган жистерде экен. Жакшы. Так, мон Nexia 100 000 сом деп жазылып турат. Кыргызстан эле номеринде. Көрүп коюңуздар, 100 000 сом Nexia 1. 2006 1.5 100 000 сом.
Эси отурат. Азыр комплектациясын айтканча кандайсың? Жөнөкөй эле экен, же гидравлика барбы? Гидравлика бар экен. Анда минималдуу комплектацияда 100 000 сом деп басындагы мынанда кызыктырып жазыпсың. Колго теринде айтып болчу биздин каналдан өтүп кетсин. 85 000ге берип берет экенсиң, а? Жакшы. Мотор коробкалары жакшы. Ходовойунда иштери бар. Жакшы. Гранаталарында дейт. Болду, жакшы сатып ал, а? 85 000 сомго берип берем деди. Дөрөлчү. Lanos 1 Корея 1997 механика. Басы канча болду? 180 000 сом. Дөңгөлөктөр 4 өтен кышкы. Могу жерде ана Аванта 2 2000-жылы чыгарылган 1.6. Басын сурап болу. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Басы канча болуп атат? 250 000. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, электро күзгүлөр, кондиционер бар. 250 000 сом. Артынан да көрсөтүп коеюн. Lanos канча болуп атат? 180 000 сом. Корея Lanos 1 1997 1.5 180 000 сом. Коробка механика, кондиционер, электро күзгүлөр, гидравлика бар. Nexia 2 широкий туманниктерде 2009 1.5 210 000 сом. Электропакет, кондиционер бар. Nexia 2 Россия транзит номеринде. Жөнөкөй 2011 250 000 сом. Кайсыл? Lanos 1 1999 1.5 230 000 сом кеми бар дейт. Жакшы состоит. Абалы жакшы дейт. Болуп турат. Nexia 1 Россия транзит номеринде. 2007 родная краска дейт. Дөңгөлөктөрү кышкы, автозапуск сигнализациясы менен да, жакшы. Подогрев болуп калса, вебасы барбы анда? Жок, мына токча 220. Анда розеткасы бар экен да, мотор тарабында. Тура. Бая токтоп чыгып туруп эле, өзүнүн розеткасы болот. Ошого саясыздар, ичинде баягы жөнөкөй тилинде баягы кипятильник деп коет. Ошонусу менен суусун ысытып, предварительно жүргүзүп, анан тез айдап кетсеңиз болот да. Жакшы, баасы канча болду анда? 280 000. 280 000. Бул анда ошол Россиянын суук жагынан келген окшойт, а? Тюменби же ол чириги жок дейт. Жакшы, мейли. Кайсы? Равонбу? Жок, бул Chevrolet Aveo экен. Chevrolet Aveo. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар, голосовой помощник, мультируль, кондиционер, коробка 5 ступка механика. Албайсыз, 200 го болсо алсаңыз болот. Chevrolet Aveo 2011 1.4. Баасы канча болду? 350 000 сом. Мына Лабо дамас турган катар жактабыз. Бул жака да туруп калып тургу.
Көп чыккандыгына байланыштуу, көп келгендигине байланыштуу. 2003 жылы чыгарылган ДАМАЗ 1. Осы жазылып отур. Канча болуп атат бу? 680 миң. Свежий перегонка. Лабо. Заводской каркасный тент. Кабинанын үстүндө багажник бар. 2018 газ. Коробка 5 ступка механика. Лабо будка. ДАМАЗ 1 2001 коробка механика 250 миң сом. Лабо свежий перегон 2017 650 миң сом. Лабо 2017 550 миң сом. Газ. Так, бұл бирок салон кожа экен да. Эко кожада, рулю да ошондой. Уже так, бунда кондиционер бар, Жакшы. Так, анан Ассаламу алейкум. Канча деп атасыңар? 350 миң сом. 1995 жылы чыгарылган, нараска бар. Ортунда бул бензин. Канча деп атасыңар? 650. Заводской каркасный тент, крытый багажник. 2015 родная краска деп жазылып турат. 650 миң сом. О, лабон чырайлы. Канча болуп атат экен лабо? 660 миң. Свежий перегон 2018. Бул дагы кожа, эко кожада салон. 650 миң. 2019 жылы чыгарылган лабо свежий перегон. Канча? 780? 680 миң. 2019. Ушундай. О жерде ДАМАЗ турат. ДАМАЗ 1 1997 220 миң сом. Чико катары жакка келдик. О, Чикону сурайлычы. Канча деп атасың Чикон? 180 миң. Коробка механикабы? Механика. 1996. Телефонун жазбаптыр. Так, мону сурайлы. 1998. Машина канча болуп атат? 140 миң. Механика. Чико, шул механика 1996 150 миң сом. Так, Мотико автомат 1996. Басы канчады? 180 миң. Канчага сурап атасың? 150 Кичин эле кошсо берип бересиң, а? Болду ана. Уже кардар деле келип калыптыр. Сатылып кетет экен. Тико. 1996 механика 145 миң сом. Так. Окей. Ана мотиконда көрсөтүп коелучу. Механика коробка.
Бул сатылды экен, а? Маалымат кагызы дагы жок бунун. Картадан bir kere söyledi abi. Kartonu koymalı. Тико. Bir 1997 механика 100 000 сом. Жазып бар. Анан о Тиконда басын жазылып турат. Көрсөтөйүн да жыйынтыктай берели ушул видеону. 1996 механика 120 000 сом. Дөңгөлөктөрү куюлган дистерде кышкы экен. Так, монуку да жазылып турат, ушунда көрсөтүп калчу. 1996 механика, бул да 120 000 сом. Алдыдагы бир нече видеолорубуз бар, ошолорду дагы көрүп коюңуздар.